Бул 083 маалымдамасы айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн буга чейин көптөгөн этаптарды өтүү керек болчу. Мисалы, бейтапканада кезек күтүү, ар бир дарыгерден мөөр койдуруу. Маалымдама алуу үчүн республикалык психиатрия жана наркология борборуна баруу. Маалымдама алуу үчүн кайрадан кезекте туруу. Кайра дагы 083 маалымдама алуу үчүн бейтапканага баруу. Жыйынтыгында биз жасалмалап коюу мүмкүнчүлүгү бар кагаз түрүндөгү маалымкатты алуу үчүн бир жумадай убакыт коротобуз. Ал эми мунун ортосунда биз автотыгында жүрүп, автобусту күтүп, кезекте туруп, биз өзүбүздүн убактыбызды коротуп жатабыз. ал эми бул санариптик 083 маалымдамасы түндүк тиркемесинде бар. Мен аны бир күндө алдым. Азыр кантип алганымды көрсөтөм. Бейтапканага онлайн жазылуу. Дарыгер 083 санариптик маалымдаманы түзөт. Сиздин психоневрологиялык жана наркологиялык каттоодо турган жана турбаган статусуңузду автоматтык түрдө санариптик технологиялар аркылуу аныкталат. Кийин түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу өз алдынча жазылган калган жарандардын укуктарын бузбастан, ички график аркылуу бардык керектүү адистерди айланып өтсөм болот. Эгерде 6 айдын ичинде флюорографиядан өткөн болсоңуз, аны кайра өтүүгө кажети жок. Биздин маалымдама даяр. Биз жарым күндү ашыкча сапарларсыз, кезексиз өткөрдүк жана убактыбызды үнөмдөдүк. Эми мен унааларды каттоо боюнча мамлекеттик агенттикке бара алам. Жана менин 083 санариптик маалымдам аларга PIN аркылуу жеткиликтүү.